элден чыккан ушу сиздердин чыгаан уулуңуздардын бири Зулушев Курманкул Токтаралиевич келип отурат. Бул жигит азыр ушу биздин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 7-чакырылышына Мекенчил партиясынын талапкер да болуп отурат. Ошондуктан азыр сөздү Курманкул эниңизге. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, Кылчокой айылынын тургундары. Мына убакыт учкан куш экен, дагы 5 жыл өттү. 5 жыл мурун ушул жерде жолугуп сиздердин батаны алдым эле. Анда асфальт эмес эле, шагыл эле, столбо жок эле. Азыр мына кичине болсо да таза жерде отуруп бир жолугуш уюштуруп атабыз. Бүгүн убакытты бөлүп ушу программаны угуп кетели деп келгениңиздерге чоң рахмат. Мына бүгүн ар бириңиздер шайлоонун өнөктүгүн сезип атасыздар. Бирок баягы 30 жыл мурун, 30 жыл кандай өтсө шайлоо болот, булар кетет, эл калабыз, андан көрө бул жумушту алалы, же кичине тыйынын алып калалы деген кайдыгер ой көпчүлүк элде бар экен да жолугушуп жүрөбүз. Ошондуктан мен сиздерден бүгүн суранат элем, көңүл коюп мен кыскача программаны айтам. Программанын маңызы боюнча көңүл койсоңуздар. Анан эң негизгиси ушу келген партиялар боюнча, тизмелерге, кандидаттар боюнча маани берсеңиздер, жана сиз айткандай ойлордон алыс болосуздар. Башында мен сиздерге бир нерсе айтып кетсем, ушу Мекенчил партиясы менен эмне үчүн бул шайлоого аттандым. Мурункуда Республика Ата журт партиясы менен депутат болуп шайлангам. Өзүңүздөр шайладыңыздар. Азыр Мекенчил партиясы ошол эле Ата журт партиясы. Ата журт партиясы деп түшүнсөңүздөр болот. Анткени 2010-жылы Ата журт партиясы түптөлгөндө Мекенчил партиясы да түптөлгөн. Бирок 2013-жылы Садыр Нуркожоевич Мекенчил партиясын бөлүп өзүнчө алып чыккан. Бүгүн мына өзүңүздөр билесиздер, ошол жигит партиянын лидери 8 жылдан бери өзүнүн кызыкчылыгы эмес ушу элдин кумтөрдү мамлекетке кайтарам деп ошонун азабынан түрмөдө турат. Кандай кордуктарды көрдү билесиздер. Аны мен токтолуп кетпейм, баарыңыздарга маалым. Ошол жигиттин партиясын быйыл ушул шайлоодо урмат кылып, Ата журт эмес, Мекенчил партиясы менен чыкты. Мекенчил партиясы башында Камчыбек Ташиев, Садыр Нуркожоевич, өзүңүздөр билесиздер. Булардын кылган ишин, эмгегин да билесиздер. Мекенчил партиянын тизмесин карасаңыздар, бир дагы чиновник, мурунку атка минер же коррупционерди көрбөйсүздөр. Жалаң жаш балдар, мугалимдер, врачтар, колунан келе турган принципиалдуу билимдүү жаштар, билимдүү адамдар туугандар. Ошо билимдүү адамдар менен биригип, биз Мекенчил партиясы 5 багыттагы аракетибизди жасайбыз. Эгер сиздердин колдооңуздарга ээ болсок, ал кандай? Март айында өзүңүздөр билесиздер, телевидениеден да көрүп, интернеттерден угуп калсаңыздар керек. Башкаруу формасын өзгөртүшүбүз керек. Октябрь айында шайлоо менен референдум өткөрөлдү деп мыйзам долбоорун мен демилгелегем. Ошондо карантин убагында референдум өтпөйт, туура эмес кылып атат деп азыркы башаламан баш мыйзам жазгандар укмуштуу каршылык көрсөтүштү. Каршылык көрсөтүп, мыйзам долбоору парламентте каралбай калды. Бүгүн ушул Мекенчил партиясынын программасында, ушу менин өзүмүн да жазган мыйзам долбоор лидерлердин да оюнда ушул бар, биринчи программабыз ошол. Ал кандай? 30 жылдык тарыхта биринчи жолу кыргыз эли өздөрү сиздердин таңдооңуздарда биз башкаруу формасын таңдашыбыз керек. 30 жыл элден уккан эмес, бийлик өзү билип, же бир саясий топ билген саясатын жүргүзүп баш мыйзам жазып келди. Кесепетинен мамлекетибиз кандай акыбалда баары өзгөрүп атабыз. Эл биринчи жолу таңдаш керек, урматтуу туугандар. Президенттик башкаруу керекпи же парламенттикпи деп.
сіздердің таңдауыңыздарда, сіздердің көз қарашыңыздарды біліп алып, ошол мыйзамды жазып, біз мамлекетті түз жолға башташыбыз керек. Жана ерге отырганда эле көчү кыйшыгыла деген сөз барго, 30 жылдан бери түзөлбөгөнүздүн мааниси ушул. Анткени бізде мамлекетте эки баштуу бийлик бар. Эгер грубо айтсак, эки баштуу ажыдар башкарат. Биринчиси президент, экинчиси премьер-министр. Чечим кабыл алат, бирөөсү аткарат, жоопкерчилигин эч ким албайт. Эгерде элдин таңдоосун өтүп, жоопкерчиликти бир башкаруу келсе, сиздер эгер президенттик башкарууну таңдасаңыздар, премьер-министр деген кызмат жоюлат. Президент өкмөттүн башына келет, бардык чечимди өзү кабыл алат, өзү жоопкерчиликтүү болот, жоопкерчилик бийлик орнойт. Эгерде сиздер парламенттик башкарууну таңдап алсаңыздар, анда президент деген институт жоюлат. Бардык бийлик премьер-министрге өтөт, жоопкерчилигин өзү алат. Ассаламу алейкум, туугандар, жердештер. Мен коммунисттик Жалилов Ашимбектин уулу болом, улан атым. Мен сиздерге эмин айткым келет. Мен Курманкул акам экөөбүз прокуратурада иштеп калдык. Бул кишинин тазалыгын, жоопкерчилигин мен жакшы билем. Курманкул акам нарында иштеп кетти. Бул кишиден кийин мен бардым. Нарындын элин билесиздер, биздин тилибиз боюнча мындай коңкобайды коебуз го. Булар мындай, сиз себеби булар орус бейил, мындай бетиңе эч качан мынтип сүйрөбөйт да, ооба же жок деп жооп берет. Ана мына акабыздын жөнүндө жакшы сөздөр болду. Мен жалаң сыймыктануу менен гана 5 жыл адыр кызмат кылдым. Жанагы акасынын артынан иниси өт дегендей, бирок бир жагынан акамды да мен уят кылган жокмун, Кудай кааласа. Мамлекеттик деңгээлде элибизге кызмат кылып атат. Кыргызстанга эми барса элге эмес, кыргыз мамлекет үчүн кызмат кылсын, ошон үчүн добуш берелик. Эжелер, апалар, карындаштар, бир туугандар, кошуналар. Эми мамлекетибиздин ушул карызынан кутулдук. Жанагындай жегиштерди айтып атат, атууга өкүм кылып. Ушундай өзү мыйзамдарды чыгарып атат. Ушундай мыйзамдарга эгедери болушуларды айтканга азыр биз ошака барып койсок анан ошону кылат. Бир да силерге айтканым жок. Жол, свет, мектеп жөнүндө. Себеп туугандар, өзүңүздөргө маалым, 2015 жылы ушул кайсыл айылга барып берген убадамдын бардыгын аткардым мен. Бир гана ушул Садовой көчөсүндөгү кичинекей мечиттин жанындагы трансформатордун сааты чечилбей койду, эч сааты чыкпай койду да, ал эми койдуруп берем шайлоодон кийин. Башка бүт айылда коюлду. Бүт айылда айтканын баарын жасадым. Ал эмес, андан сырткары асфальт жолдорду, мектеп, фаптарды, ара фондорунан көптөгөн иштерди кылдым. Бирок муну мен сиздерге айтканым жок, айткым да келбейт. Депутат бул менен мактанбаш керек, урматтуу туугандар. Аны мамлекет салат. Депутат мамлекетке иштей турган мыйзам жазыш керек. Же ошол өкмөт тарабынан сунушталган мыйзамды элге каршы келбейби деп талкуулаш керек. Жолдо эмес, урматтуу туугандар. Бир столба жол, суу үчүн 5 жылдык укугуңарды сатып ийбегиле. Ошол столба же мектеп керек, болду 5 жыл эмне кылып жаша десеңер, анда ошол кандидаттар шайлаңыздар. Мына Рамалов чогуу ажыбыз жакшы сөз айтпады, мына бардыңыз ыйладыңыздар, чогуу кайгырдык. Мына айтты го, саткан дагы сатылган да арам деди. Мына суу Мырзаке, Дөмбулак, Куршап боюнча 6,5 миллион евролук суу чөт туугандар. Бул чоң сумма экен, мунун жанагы эрежелери бар экен, ошолор процедуралар аяктап калды. Азыр менин угушумча азыр эле тактадым, ушу департаменттен Көстройдон. Жанагы консультация берет турган адамдар менен сүйлөшүп, фирма менен. Азыр такталып атат. Анан
баягы жерлеринче ПСДлар чийилип аттыр. Техникалар сатылып алынып атат. Жазга малдан баштап, ушул Кулчокойдон баштап Мырзекен Ичиев бардыгы Дөмбулак Куршапка курулуш башталат. 23 аяктайт. Бул стандарттуу суу чыгат. Жанагында өздөрүңүздөр чыкып алган эмес, көчөдөн тартат, үйүңүздөргө киргизип аласыздар. Айыл өкмөт иштетиш үчүн бүгүн туура тандоо кылыңыз. Айыл өкмөт иштетиш үчүн бүгүн тууган деген сезимден арылыңыз. Жердеш деген сезимден арылыңыз. Ушул өзүбүздөн чыккан Курманкул укам аттанып келип калыптыр. Бардыгыбыз чын дилибизден, чын жүрөгүбүздөн шайлап коюшту. Бардыгыбыз чын ниеттен шайлайлы. Азыр эми биз уктук, көрдүк, билдик. Бул укам жакшы көп бизге жакшылыктарды кылды. Ошолорду биз эч такыр унутпайлы. Ушул укамды шайлап коелу. Анан кийин ушул жердеги бардыгыбыздардын чечилбеген иштерибизди Кудай кааласа чечип алабыз. Biz oşa bağında da жолугушууга келгенде biz айтканбыз, ошондой шакыр эле көчөлөр, үйдө эле утулбайын деп кирип калган жыгач эле го. Ошондо дагы мына сенин шарапатың менен мына стандарт менен коюлду. Мына таштан айтып кет. Ошондо дагы багында жөнөкөй жагдары жок, фонариги жок. Аны дагы өкмөткө кире берип чарчадык. 10дон 7-8ден аялдар топтолуп алып киребиз. Баягы Курманкулдун жумшаган эмгегин эле бизге сактап койчу, неме Райымбек депчи. Бирок өкмөт иштебейт негизичи. Чарчаганда акимге чейин барабыз. Элдин үнү жетпейт. Чындык жок чындыгында. Мына телевизордон мага шайлоолордо баягы депутаттардын немеси мен көп көрөм да. Сенин дагы сүйлөгөн үндөрүң карап, ар бир нерсеге маани берем. Чындыгында мыйзамдын күчү жок болуп атат да. Улак тартышмай да. Ошо үчүн мына улакчы да түшүнүп атпайбы? Улак тартышмай аелде. Ким утса, ким утулса деген эле мааниде. Себеби мен депутаттардын чогулушун көп көңүл коюп угам да. Чындыгында мына өкмөт жакта болуп атат да. Болбогондо өкмөт так болгондо эл ушинтип ыйлап, столго коюп бер, фонарик коюп бер, суу чыгарып бер деп айтпайт электер. Туурабы? Биз шайлайбыз, оң колдоп шайлайбыз. Жүрөгүнөн чыккан күйгөн сөздү айтып атат да. Жүрөгүңүздөн чыгып атат. Мен дагы жүрөгүмөн чыгып айтып атам, бирок жетпей атат да кичине. Ошол мына сиздин колуңузда деп атпаймынбы? 4-октябрда системаны оңдой турган партияны мекенчи шайлап бериңиздер. Биз бир башкарууну орнотолу. Айыл өкмөткө чейин реформаны ишке ашыралы. Айыл өкмөт Мырзекеден болбош керек. Аким өзгөндөн болбош керек. Башка жактардан алып келип коелу. Бийликтен чыккан бүгүнкү токтом кечинде Мырзекеде иштей турган болуш керек. Биринчи бала бакчадан баштап айтасың, билим берүү. Мамлекеттин милдети бул. Карыларга татыктуу пенсия менен камсыздоо, көмөк пулдарга баягы колунда жокторго жардам берүү, анан билим менен медицинаны бекер кылуу. Мамлекеттин күчү ушул жерден байкалат. Бизде тилекке каршы андай эмес. Мына сен айтып атасың, көп жылдан бери жүрөсүз деп. Мен 5 жыл депутат болдум, 5 жыл гана. Көрдүм ошол жерде. Мына мыйзам кандай кабылларын айтып атам. Азыр силер 5-6 партияны шайлайсыңар дагы. Бирөөсүнүн акчасына бирөөнү тууган деп. Барып коалиция түзөт. Бирөө премьер-министрди коет, бирөө вице-син коет, бирөө министрин коет, бирөө башкасын коет. Ал кече бизнесменби эмне болуп жүргөн, бүгүн карасаң министр. Мына билим берүү министрлигинин каталарын баардыгыңар көрүп аттыңар, министрдин ката жазгандары. Анан ошолор Садиктин акыбалын ойлойбу иним. Ошондуктан биз сиздерге бүгүн реформа сунуштап атабыз. Кегиле тартип болсун, жоопкерчилик башкаруу көтөрүлү. Бир партия өкмөттү колго алсын.
ошондон анан ошодон сурайбыз. Кыла албайбы, жооп берет. Эми сулушуп дагы бул дагы эл журт үчүн иштеп атат, чындыгын айткандачы. Мына ошо Талант Мамытовду Садыр Жапаров ташыйып камалып кеткенде дагы ушул сот эле ошолорду актайм деп актап, чындыгы ак сот, мыйзамдуу сот, чынсыз сот деп биз ушу сулушуп да айтабыз да. Сулушуп да айтабыз. Биз эми ушуларга ийгилик каалайбыз. Ömrün uzun olsun, dentalığın çın olsun. Dünyada qanday жақсы болса қалап өтем. İşine iyilik, özüne dentalıq. Şu elin xizmatında жүрер üçündür. Biz seni şaylayız.